Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен азыр Чоңалайда жүрөмүн. Ошол Чоңалайдын мынау Карамак айылында, Каратейит, Карамак айылдарында жүрөмүн. Балдарыбызды башка эч нерсе алып качпадык. Аталарыбызды, энелерибизди, балдарыбызды алып качтык. Турган боюнча эле. Турган Карады. бойдон барсак аппак шешептерди салыптыр. Жылуу жумшак төшөктөрү менен, ысык тамактары менен аябай тосуп алышты. Ошолордун коллективге чоң рахмат. Жолдо эле төрөтүп алып, анан жекендиге алып барыптыр. Кышында, машинада. Алги тажиктер менен да Тажикстан тополоңузда дагы ушул жерден жардам болгон. Жалаңач келген уяктан бут кийими жок. Эми баягы Анапияев Алмамбеттин патриот жигит болгон. Биз бандит дейбиз да. Ошол эл үчүн көпүрүк салып берди мисалы үчүн. Эми алиги туулган жери Тажикстан күбөлүк немеси. Жазылганы кыргыз. Националдык кыргыз. Ошо келиндер бар мына бул жерде. Эл кайтып уже айылга келип, уже жайгашып атышкан мезгили. Азыр жана Камчыбек Ташиев бүгүн бул жерге келип кече элди эвакуация кылышкан, а бүгүн ошол 8 пункттан турган келишимге кол койдук. Мындан ары тынчтык болот деп элди кайрадан үйлөрүнө кайта беришине уруксат берген. Азыр кече ошол бир катар үркүп бардыгы жанагы Ошко, мындан нарыраак турган Дароот коргоон айылдарына көчкөн эл бүгүн кайтып өз үйлөрүнө келип, азыр ошол баягы жазгы талаа иштерин аткарып аткан маалы. Бирок мынантип эл турат, көчөлөрдө топ болуп сүйлөшүп ошол талкуулашканы кечеги чек ара маселеси. Ошол тажиктер эмнени көздөгөн, булардын максаты эмне дегенге окшогон маселелер. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Менин атым Ыдырыс. Мен мурдагы Азаттыктын кабарчысымын. Анан Азаттыктан чыгып азыр өзүмчө жүргөн адаммын. Анан ошондой болсо дагы менин кесибим ошол. Ошон үчүн ошол сиздердин алдыңыздарга келип отурам. Кече кайсы маалда башталды ушул? Кече где-то saat 3-4'de башталды. Кече күнү 3-4'de ошо Ташиев учуп келди. Учуп келгенден кийин өтүп Тажикстандын эмелери менен жолугуп, бирок чечилбей кайтып келди. Ошондон кийин анан кийин кандайдыр бир настроениясы жок келди Ташиевдин. Анан ошол боюнча элди бүтүндөй тез чыгып кетпесеңер болбойт, обстановка начарлап баратат деп элге неме кылгандан кийин элдин баардыгын өздөрүнүн күчү менен кетишти эл. Элди неме кылган жок. Бирок Каратейит, Карамак, кыскасы Жекенди айыл өкмөтү 5 айыл тең. Каратейит, Карамак, Жекенди, Чулук, анан Шиве айылдары. Полностью чыгып кетти. 80% эл чыгып кетти. Жаштар калды онча-мынча. Көчөдө кары картаң аял кишилер, балдар бүтүндөй чыгып кетишти. Бүгүнкү күнү баягы келип уруксат алып кайта эме болгондон кийин эл кайтып уже айылга келип, уже жайгашып атышкан мезгили азыр. Азыр уже бүтүндөй келип атышат кайтып. Дарооттон. Чыкканда кайерге чейин бардыңыздар эми? Дароотко основной Дароот, мына жогорку зонага барды. Кашка суу айыл өкмөтү, Дароот Чоңалай айыл өкмөтү, Кашка суу, алды Ошко чейин кетишти. Тууган уруктары барлары Ошко чейин кетишти. Ошентип анан эл кайтып азыр эми кичине нормалдаша баштагансы да эми. Бул жерде мынау айылда канча адам жашайт өзү? Ошо Карамак, Каратейитте. Карамак, Каратейитте где-то бир 700дөй кожолук жашайт. 700'дü эми 5ке көбөйтсөңүз, ошондо бир жок, мына майдараак кыштактар бар. Шиве кичине, Чулук кичинераак, анан Жекендиде да бир 300-400дөй кожолук бар. Оякта болупчу бир 1,5 миң тегерегиде кожолук чыгып кайра неме болду. 1,5 миң кожолук боло турган болсо, аны эми ар бир үйдө жок дегенде 5тен адам бар да эми. Бар. Орточо 5тен деп коелу. Болбосо 10дан дагы бар бир кожолук. Ооба. Жок, ошолорду эми азырактары менен кошкондо эсептегенде 5тен кожолук. Эме 5тен адам ар бир кожолукта. Ошондой болду эми. Ошондо бир 7,5 миңдей адам бар экен да, 7,5 миңдей. Эми негизи кел баягы эки элдин немеси жаңжал чыкпастан бардыгыны туура чечимге келип жагындай неме кылганы жакшы болду Ташиевдики. Кан төгүлбөй, эми Кудай сактасын негизи. Балге чымчыктын немеси канабасын дейт го, канаты. Үй бузулбасын дейт. Үй бузулбасын дейт. Ошого окшош. Эми негизи келип, балге элдин тынчтыгы, жумала жут кошуналардын деле тынчтыгы да. Бир айылдыкы неме болсо, жаңжал болсо, башка жерге ham немеси таасири. Ооба. Эми негизи келип бардык нерсе эми банданын неме жаны Алланын аманаты.
Сиздер муну күткөн белеңиздер, ушундай бир коркунуч мурдадан сезүүчү эле же сезүүчү эмеспи? Эми кандай деле сезилбейт. Жайлоо пайлоого чыкканда малдар уурдалып тиги бу деген маселе болобу? Жайлоого бул кече жакын эле бир 3-4 айдын тегереги деле кичине ошол малдар өтүп кеткенди алып кетиптир, алып келдик деп аткандар да. Андай деле көп деле ундай. Арасында эми азыркы немеде чакта кыскасы жоголгондор көп эле деп айтып ататтар эми. Аны Алла билет эми. Тажиктин бул жакта жакын, бизге жакын жерде айылдар барбы жокпу? Айылдар бар. Мындан 14 километр наракта айыл башталат уже. Баягы өздөрүнүн блокпостунан баштап Кичкарамык дейт, ошодон нары уже айыл башталат. Сарыбой. Сарыбой бизге ошол 14 километр деп деме кылаттар, ошо 14 километрден баштап Тажикстан зонасы башталат да. Онда деле баягы Жергеталга чейин биздин кыргыздар жашайт да. Ошо илгери Союз мезгилде ошо Жергеталдан бери Кыргызстанга карап турган имиш. Эми тарыхтын немеси да эми. Сарыташтан нар жагы Горный Бадахшан. Ооба. Горно-Бадахшанский автономный область дейт, ол дагы уже Тажикстанда. Полный Тажикстанга карап турат. Мургап району. Мургап районунда да кыргыздар жашайт. Ооба. Бул жакта Жергетал районунда да кыргыздар жашайт. Негизи Кыргызстандын алсыздыгынан ушул мурдагы Мургаптагы кыргыздар, анан биякта Жергетал районундагы кыргыздар ушул эки этникалык кыргыз болуп ушулар калып кеткен да. Анан булар деле ушул биздин эле чоңлайдын эле ушул эмеси өз уруулары боюнча булар деле ичкилик урууларга кирет. Илгертен мындай тарыхка сүрүп карасак. Булар деле ошол жашап калган. Анан көпчүлүгү азыр эми көчүп кетти бүтүндөй. Чүй долинасыга, жерге Жаллабад долинасыга, Оштун атырабына бүтүндөй көчүп кетишти булар. Ал жакта демек кыргыздар азыр азайып атат экен да? Мурда 70% кыргыздар Жергетал районунда 70% кыргыздар, 30% тажиктер ээлеп турган. 25% даже. Тажиктер 25%, 75% кыргыздар болуп турган. Азыр наоборот болуп калды. Где-то бир 30-40% гана кыргыздар, а калган 50-60% уже тажиктерге одуруп калды. Себеби тажиктер айылдардын атынан бери тажиктер өздөрүнчө неме кылып калды. Эми биз жакын кошуна экенбиз, эми бизде мына жерден азыр Жергетал районуна чейин ашып барса 100 километр. Биз бир канча жол түшүп чыгып 80 километр да. 70-80 эле болсо керек. Тынымсыз түшүп чыгып жүргөнбүз да мурдадан билебиз. Бул жердеги немелер өзү тажиктер айылдардын аттарынан бери уже тажикче коюп алган. Азыр эми кыргызча эркин сүйлөсөң деле баягы жерде жакпайсың да кыскасы. Тажикча билишиң керек сөзсүз. Берки Мургаптачы? Мургапта жок, Мургап мына Сарыташка жакыныраак болуп калабы? Сарыташтан прямой тууру кетет. Азыр бизер бул жака мына күнбатышка карап бурулдуган, күнбатышка бурулбай түштүккө карап кетет. Немеге карап кетет? Күнчыгыш тарапка карап. Күнчыгышка деле бурулбай, түз кетет ушул жол. Түндүк тарапка. Түндүк чыгыш. Түндүк чыгыш. Түштүк? Түштүк тарапка. Түштүк чыгыш. Түштүк. Ооба. Сарыташтан түштүк чыгышка карап кетет. Ал жакта элчи? Ал жактагылар шия тажиктер деп коет, алар анчейин эмес. Жок, кыргыздар ал жакта Мургапта да көппү? Мургаптагылар да бүтүндөй көчүп кетишти турмуштун оорчулугунан. Себеби ал жерде деңиз деңгээлинен бир канча бийиктикте турат. Себеби жемиш эч кандай мындай баг дарак эч нерсе өспөгөндүктөн бүтүндөй көпчүлүгү көчүп кетип калды. Только мал менен жан сактаган кичине байраактар гана калып калды. Основной масса бүтүндөй Чүй долинасына көчүп кетти. Азыр эми маанайыңыздар кандай? Бул жанагы Эми бул бизге кайталанып жүргөн нерсе. 99-жылы мына немеде да кайталанган бул. Карамыкта. Карамыкта да кайталанган. Мына Каратей айылына келип бомбалап, где-то бир 30-40 үйдү совсем талкалаган. Бир канча адам өлгөн. Бул эми бизге повторный кайталанып атат. Эл бүтүндөй ошондо да ушундай болуп бүтүндөй эл сүрүлүп чыгып кеткен айылдардан. Ошол эле көрүнүш бүгүн дагы кайталанып атат. Биз немеден коркконубуз жок, биз бомбежкадан гана корктук. Биз тажиктерден коркпойбуз, автоматты берсе азыр деле чыгып жатабыз ошондо. Биз ол ошондо мына көрүнүп турган дөңдүн артынан эле чыгыш керек да эми. Арт жагы Тажикстан карайт. Полный Тажикстан. Мына сырттын берагы бизге карайт. Каптар бизге карайт. Ушундай жакындап кирип келген. Негизи бул чектел элге эми болгон. Спорный неме да, чек. Али ортодогу чектелбеген неме да бул. Нейтральный чечилелек. Чечилелек зона. Ал делимитация али боло элек бул жерде. Толук. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн мисалы ошол илгертен алги Союздун учурунда орнотулган сом темирлер бар экен. Темир коюлган экен. Ошол темирлерде түйүдө бутылкада неме кылып коюлган дейт. Мынчанчылык ушул чектер ушундай болуп белгиленген деп. Азыр деле турат ошол темирлер. Ол темирлерди караган эч ким жок. Ал темирлер ошол чектин белгиси бекен. Белги бойдон турат. Чек ара ошол. Ана немеде дагы Тескей бетте дагы
Tajikistan menен Kırgızstandın çegide oşol temirler var. Hazır şu günde de. Ol Ошондо? просто Граница yani бөлгөндө. Граница. Эки республиканын ортосунда сайыздын учурунда коюлган темирлер. Ha. А бирок ол темирлерди карабастан тажиктер азыр келип алыптыр бизге бул жерде өздөрүнүн немесини жерин кеңейтиш максатында бияка жылып келип атышат. Ha. Биз жайыт маселеси өтө тар болуп калды азыр. Мисалы үчүн мына ушул жерде жашаган халктын көпчүлүгү ошол жерде мынанын аркасында анан мына Кызыл Суу дарыясы деп коет. Кызыл Суудун аша беттерде полный жайлоо жайыт бет немелери. Ha, мына көрүнүп турган тоолор э? Ошол жайыттарга азыр өтө албай биз кыйналып калдык да. Ha. Эл кысым. Ого жанагы сиздердин бир баягы эми капа болбойсуздарбы? Бандит чалышыраак балаңыздар бар эле. Алманбет. Алманбет. Канапияев. Ооба. Аныңыздар куруп берген бир көпүрө бар экен дейт. Ооба, көпүрө бар. Ал көпүрө ошо каерде турат ал? Köprü prямо азыр ошо границанын өзүндө калып Hı. калды. Азыр биз өтө албай калдык ал жерге. Өткөрбөй койду. Тажиктер бизди өткөрбөй койду. Тажиктин солдаттары. Себеби уже биздин бул территория биздики, бул нейтральный болсо нейтральный эле зона. Ал жерден где-то бир 4-5 километрден кийин анан граница болуш керек. Биздин эсеп боюнча. А олар болсо азыр 5 километр жерге кирип алыптыр. Биздин солдаттар Ошондо жанагы Алманбет салган көпүрө азыр тажик тарапта калып калдыбы азыр эгерде баягы контейнерден эсептей турган болсо? Тажик тарапка өтүп калды да баягы көпүрөчү. Эми ол мезгилде баягы нейтральный зона болгондон эл жаңыдай талаш тартыш болгон эмес да. Биз олгон балал немеден блокпосттон нары почти бир 4-5 километр жерге чейин кең кирип барып жайлоолоп ошол жерде кайтып келмекпиз да. Унжу суу деп коет. Ошо унжу сууга чейин биздикилер барып ошол жерге жайлоого отурупташып мал калып менен ошондо туруп келген да. Жайлоо Азыр негизи эми- талаш болобу болбойбу? Же ал жакта Жок, мурда болгон эмес. Мурда болгон эмес. Мисалы үчүн биз ошол жерге жайлоого чыкканда бул жактан нарак Кичи Карамык деп коет. Кичи Карамык анан бул жерде Улуу Карамык дейт. Биздин мына Чоң Карамыктын эли чыгат, а тигилер болсо берака чыкпайт. Себеби олордо жайыт и так жетиштүү өздөрүдө. Просто булар азыр кандайдыр бир жерди ээлеш максатында гана келип атат тажиктин эли. Эми мындай карап көрсөң, эми баягы Анапияев Алманбеттин патриот жигит болгон. Аны эми силер ар кандай неме чечпейсиңер мүмкүн, бирок биз бандит дейбиз да аны. бирок ол самом деле патриот жигит болгон. Ошол эл үчүн көпүрүк салып берди мисалы үчүн. Эгер Алманбет болгондо, возможно, дагы ошол границаны ошол деле жардам берип чечиши мүмкүн эле да, биздин оюбузча. Ошол эле. Баягы алги бандит дейсиңер го. Негизи ошондой сал дебе алгыдай немеде кануда курч адам любой немени чечет да проблеманчы. Биздин ташиттар чечип атпайбы? Ташип деле барып туруп өзү башын салып барып кирип границага. Эми анын милдети да андан андай кылбаса кантип чечилет эле? Барыш керек да. Биздин Алманбет деле ошондой адам болгон да. Ошон үчүн баягы Тажикстан границасы эмес деп нейтральный зонага баягы чоң дарыяга көпүрөк куруп берип атпайбы? Азыр эми булар баягы мага киши айтмакчы жер ээлеш үчүн баягы Алманбеттин көпүрөгүнө ham ээлеп алды. Ал жакта жайлоонун кеңири болгону ал тажик тарапта эл суюк болгондон экен да. Алар кызыкпайт, эл кызыкпайт. Эгерде эки штаттын элин сураштырып неме кыла турган болсо, алар реальный айтат. Кичи Карамыктын эли айтат, ушул жерден буягы Кыргызстанга карайт деп туруп, Унжу сууну көрсөтөт. Унжу булак деп коет. Ошол Унжу булактан бул жагы Кыргызстандыкы дейт. Өздөрү деле айтат алар. А бирок эми билбейм, азыр эми тажиктардын кысым астында гана жок, бул жер бизге карайт деши мүмкүн, ошолордун көзү. Маанай өзгөрдү да эми. А бирок самом деле властчыларды, олордун властынын көзүчө немесин мамлекеттик адамдардын көзүчө айтышы мүмкүн бул жер биздики деп. А так самом деле мындай реальный биздикилер сурай турган болсо, жок, бул жер Кыргызстандыкы дейт. А биз азыр бара албай калдык самом деле. Бизде эч кандай баягы ЗМП эч нерсе жок. Жок, каяктан. Өзү тажиктер менен деле нары бери ызы чуу болгон эмес, мурда кийинче болуп турчу беле анча-мынча. Болгон эмес. Эми болгон деле эмес ондой эле. Куда карындаш болуп Эми турган. кыргыздар менен. Кыргыздар менен. Наркы жерге тагал эмелер. Бер жагыга кыз берип, кыз алып, Ошо ошо турулган. Азыр деле мисалы кеткенде шу жерде Тажикстандык шол Кычкарамыга чыгалмы, немеге чейин шу жерде ошо кыздар бар. Келин болуп келген. Бала чакалуу, семейный болуп мына ушундай жашап отурат. Шу жерге турмушка чыккан. А биздин дагы кыздар шу жака турмушка чыккан. Ол бишералар о жакта жашай албай, күйөөсү менен Бишкекте, каерде жамбагаткан жер жакшы болсо ошол жерге көчүп кеткен. Азыр биз барсак карындашыбызды таппайбыз о жактан. Мына Бишкектен, аны ошол территорияда табабыз.
Telefonda сүйлөшүп турасыздар, жакшыбыз жашап атабыз ушул жерде деп. Эмне үчүн алар чыгып кетет? Тажикстан адамыга турмушка чыккан болсо. Аяктан кысым бар үчүн чыгып кеткен ошолор. Кээ мында жашоо болсо эч ким жылбайт эч жерден. А бизде мында кысым жок, кеңири сүйлөйлөбүз. Жылгыбыз жок, мына мекенибизди коор. Эч кандай мекенибизди таштап кеткибиз келбейт. Себеп ушул жерде туулганбыз, ушул жерде өскөнбүз, ушул жерде өнүп отурабыз. Кандай болсо ham мамлекетибиз кыргыз. Анан кечээ Республикабыз кыргыз. Мекенибизди кармашыбыз керек да. азыр сиздердин эсебиңиздер боюнча мына эми ушул зонадан экен анда Тажикстандан үйлөнгөндөр. Ошол зонадан Ошо жерге талдан үйлөнгөндөр. Канча адам бар десе болот? Канча келиниңиздер бар? бул жерде неме камысын айтпайсам, мына Жекен Сенсевитте 30 келин бар. Жекенди. Жекен Примерно. Эсе Примерно. 5 айылдын деме. 5 ай. Жекенди айыл өкмөтүндө эле. Айыл чөйүн боюнча ошол 40-50 келин бар азыр. Нактала ушул жерде жашап жүргөн, балалуу болуп, өнүп өсүп отурган. Бирок алар ошол этникалык кыргыздар. Кыргыздар. Тажик эмес. Тажик эмес. Эми али туулган жери Тажикстан күбөлүк немеси. Жазылганы кыргыз. Националдык кыргыз. Ошо келиндер бар мына бул жерде. Ошолорду келин кылып алып отуруп, анда карын катташ болуп турган заман тынч болгон. Мурда бир эле эл эле да. Мурда бир эле эл эде. Алги тажиктер менен да Тажикстан тополоңузда дагы ушул жерден жардам болгон. Жалаңач келген уяктан, бут кийими жок. Тажиктин көлаптарданчы. Ошолорго жардам кылып, ушул жердеги ел үйүнөн конок берип, үйдөн жетишпесе, мачиттерибизди, конторлорду, мектептерди, ошолорду жайлаштырып, Согуш болуп аткан. согуш болуп жатканда көрүп турган көзүбүз, мисалы үчүн Кыргызстан 130 тонна будай жөнөткөн помощь. Онун тышкары мына жерде жашаган жашоочулар колубуздан келгенинче будай, ондай мындай чогултуп жөнөтүп турганбыз. Бул акмактар бүгүн шок күнүн элестетпей, унутпай, бүгүнкү күнү мында басмарлап отуруп. Эмечи, азыр кечээ муну ташыйып келгенде анан муну кечээ мурункусунда муну 1-майда Баткенде болгон учурдагыдай болуп, баягы курал сураган учур болбойбу? Жок, ондай болгон Деңгээлге жетти. о деңгээлге жетпеди. Булар азыр эми биз ол жакты чындыгы билбейбиз, ояка барбайбыз, карапайбыз, военныйлар бар, ошолор карайт дедик да, биякта бемилел болдук. Бирок курал бериш керекпи сиздерге же бериштин кереги жокпу? Кандай да ойлойсуз? Андайда курал бериш керек да, мекенди коргош керек. Обязательно мекен коргош керек. Мекен болсо анан кийин биздин жашообуз. Жо, мен муну сураганымдын себеби азыр бизде мыйзам долбоору каралып атат да. Ал долбоор боюнча ошол Баткендеги ошо чек арага жакын жашаган айылдардын элине курал беребиз деген мыйзам болуп атат. Бирок ал мыйзамда ошол негизинен жанагы Баткен облусунун ошо Лейлекти назарга тутуп атышат да. Анан мынау карамы каратейит ал долбоордо жок болсо керек мен билгенден. Негизи Бизде берсе Ошого сиздерге бериш керек беле же сиздерге де кереги жокпу? 2009-жылы берилиш керек. баягы боевиктер басып кирген мезгилде биз мына ушул жерден суранып өзүбүз барып автоматтарды алып, фамилия, паспорт менен регистрацияны өткөрүп туруп өзүбүз чыгып мына ушул жерде жатканбыз. Себеби ал учурда алги союз ыдырагандан кийин өтө мамлекеттин алсыздыгынан биздин эл өзү козголуп өзүбүз чыкканбыз. Себеби аялдар бүтүндөй жаш балдар полностью немеден чыгарылып айылдардан. Анан өзүбүз чыгып мына ушу бүтүндөй мына ушу тоолордо Бул кайсы баягы межахеттер келгендеген айтасыз? Мына ушу элдин өзүбүздүн эл өзү сактап калды. А так ондай болбогондо мисалы үчүн эки жактан келген бежерлик алги солдаттар алар бул жакта эле калган. Алар иштеме кыла алган, колдорунан эч нерсе келген эмес. Азыр биздин машина менен чыгып сиз эме кылбайсызбы? Барып ошол жерлерди көрсөтүп келбейсизби? Мен нерсе кийип Жүрө бериң, эмнеси бар экен? Аксакал бутума бирдеме кийип алайын дейт, макул. Ушундай дең. Бул не болсо ham Негизи жол асфальт экен, жакшы экен, а? Анан бак таракка деле ыңгайлуу эле, жакшы эле шарты бар экен, жер тегиз экен. Көбүнчө неге тал эгесиздер? Биз бул талдарды имаратка иштетебиз, тилепчи станок менен. Ага терек жакшы эмеспи? Теректен бул жыгач бизде пышык болот. Теректен мына жыгачтар сапсын пастык кызыл алги кызыл караган тыкта деп коет да, карагай. Ооба.
почти ошого окшош эле. ооба пихтага окшош болот. Пихтага ооба. окшош Сапаты болот. өтө жакшы эмес. Сапаты жакшы. А бирок мына тал ийрейип кетет, буралып кетет деген сөз бар го? Жок, ол өлүндө ийрейет. Өлүндө түз койсоңуз. Суу маалында. Ооба. Түз койсоңуз түз эле неме болот булар дагычы. Түз кургатып алып, анан кийин колдонуш керек экен да. Анан колдонот. Кургандан кийин бул ийилбейт. Суу болуп мында бир өл болмай сайын ийилбейт. Катык болот. Мына терек мисалы айтканда курт түшөткөн болсо буга курт түшпөйт. Эң немеси ушу. Сатынар шаарларда ыстырапылык тартат коелу немеге, крышага. Ошондо курт түшүп кетет го шаарларда. Теректер. Ооба. А биздин мына теректерге курт түшпөйт. Себеби бизде көп жылда жетилет. Катуу болот да. Катуу болот. А шаарда 5 жыл 6 жылда уже баягы имаратка жарайт да. Ал иштесе болот. Ооба. А бизде ондой болбойт да. 5 жыл 6 жылда страплыга зорго жарайт, жараса. Ал жакшы еткил жерлерде. Болбосо 15 жыл 20 жылда алги тартууга жарайт да. А талчы? Тал мына тез жетилет булар. 10 жыл 15 жылда жетилип барат. 10 жыл 15 жылда жаңдагы кургатып алып туруп, баягы 4 кыллап тилдирип тарта бересиң. Апышык болот булар. Бизде бар жок пышат, күн жакшы болот, аба ырайы. Азыр мен таң калганым ошо да, мен мына Сары Таштан баштап келатам, ошо Сары Ташта эч нерсе жок да, бир чөп деле бир тизеге жетип өспөйт экен кыйратып, Ал жерлер суук болот. Өзү негизи бизде анан ошол Дароотко чейин ошондой окшойт. Дароотко чейин ошондой. Дарооттон анан дарак өсө баштайт экен. Келип Дарооттон кийин бул жагында ошол мына дарактар кайрадан көрүнүп баштап атат да. Кадимки айылга Бизде окшоп. аслында баягы алги райондон Дарооттон чыккандагы көпүрө бар эмеспи? Ошодон өткөндөн кийин дагы бир айылдан аралап өттүңөрбү? Кызыл эшмен айтты. Жок, баягы жар баш. Ооба. Жар башынан өткөндөн кийин уже биягы күн жылыйт да. Биягы жылуу болот. Анан жаңыдай капуста, мисалы үчүн болгарский помидор өсөт. Пышат да бияктачы. Анан биздин мына основной мына жекен көпүргүнөн өткөндөн кийин биягда өрүк, мисалы үчүн алма полный өзүбүздөн чыгат. Дарбыз менен коон өспөйт да кыскасы. Калган өсө берет. Калган өсөт. Бирок ага жараша өтө мындай чоң жер жок окшойт да мен байкагандан. Жок, Кичинекей эле тамарка экен да эми. Жер тар экен. Жаңыда кылып теплица кылып ошондо кыш менен жаңыдай өстүрүп алып чыгып базарга алып чыгып эл үчүн саткандар бар. Теплица кылып жаңыдай. Hep жашоо шартыбыз жакшы, суубуз таза, абабыз таза. Ооба. Природа жакшы. Макул, анда азыр барып ошол жакты бир көргөзүп келесиз. Каяктан баштап көргөзөсүз? Өзү айыл менен эми мени тааныштырганыңыз, элди тааныштырганыңыз да. Бул мисалы мындай экен да. Кечээ ушул жерде ушул чыр чыкты деген кабар болду. Алай каякта, чоң алай каякта, алай деген эмне, бул чоң алай деген эмне? Экөөнү ылгабай сүйлөп аткандар болду да. Бул деген сөз эл ушул Кыргызстандын географиясын деле толук түшүнбөйт экенбиз. Алай району биз эми мурда башта Алай районуна карап турганбыз. Кийин анан мына немеси отдаленный болгондуктан мисалы үчүн биз азыр ушул жерде 320 километр, Оштон 320 километр алыстыкта турабыз. 320 километр. 320 километр. Жаңы мурда ушул неменин алыстыгынан азыр бизди Чоң Алай району деп кийин 90 канчанчы жыл бөлдү? 94 бөлдү. Сайызда карам. Yok, sayızdan aldın bölümde. Sayızdan aldım bölsem onda 91 yılı 91 yıllar uşunday verilip kaldı. Şundan beri Çoğalay rayonu Addenli rayon oldu. Halkı san azırağı nemeye karaganda. İçalay'a karaganda. Bizde Çoğalay'da bir teritoriya çoğura. Teritoriya çoğ bolğon menен el halk azırağı. Azır girete bir 30 Негизи ушул Карамык, Каратейит айылдары 90-жылдары, баягы 99-жылы бир жолу ушул баягы Өзбекстандын истребительдери бомбалап салып, анда бир жабыркаган, ошондо да бир качышкан жанагы бандиттерден. Андан кийин канча мындан бир нече жыл мурун болуш керек, бир 5-6 жыл мурун бул жакта катуу жер титирөө болгон. Анда дагы бул жерде кыйла ызычуу болгон, кыйласынын үйү талкаланып калган. Анан эми азыр эми бар жайында болуп келатканда азыр мына иш кайрадан башталды эми. Кыскасы
булардын малы бар, жайыты бар дегенибиз менен экинчи. Ушу дөңдөн эле да мына. Ошо жерде ошо дөңдөн эле пасырагыда да ошо. Турушта мына жерде. Чаксалары негизги. Ал Аябай коркобуз да мындай. 5-10 километр экен да. Азыр мына айылда канча садик бар, бала бакча? Бирөө, бир садик бар. Садиктер бизде. Канча орунду? 60 орун. 60 орунду бир садик бар. 60 орун. Негизи келип эми Бирөө 700 кожолукка 600 орунду аз эле. аз эми биздин Жетишпейт эми узунгандар эптеп немелер жаздырып алат. Анан мындайраак немелер жетишпейт да. Анан эле көбүнчө жанагындай иштегендердин балдары жазылсын деп биз деле мүмкүнчүлүктүү үйдө отургандар өзүбүз карайбыз да, ошондор жазылып олар эми биздин балдарыбызды окутат, медиктер, балдарга эме беребиз да. Мамлекеттик кызматкерлердин балдары Ошондой балдар карасын деп деле биз ончолук кабайбыз. талашпайсыздар. Талашпайбыз эми негизи местасы аз да, карамагайлыгы аз. Өзүңүздөр баягы жеке бала бакча кылып ачсаңыздар кандай болот? Жеке болот эми ого бир спонсор керек, көмөк кылыш керек да. Төрөт үйү барбы бул жакта? Айылдын өзүнүкү? Бар. Бар. Оорулорду каяка жөнөтөт? Орлор азыр жакшы скорый келип калды, жакшы мындай жалгап дароо бол центрлерге жөнөтөттөр. Анан бул жерде деле өчөттүр. Жагында тишоолууларды ошоко жөнөтүштүр. Жакшы Кудайга шүгүр скорый келип калды да. Болсо деле чатагы да акыбалыбыз. Жакшы. Анан бул айылда баня барбы жокпу? Баня эми мындай өздөрү чоктуп алгандар бар. Мына жерде бир команда келишти. Анан көбүнчө мындай чоң немелер жок. Чоң баня жок, коомдук баня жок, а? Азыр үйдө эле жуунасыздар. Тазге эле жуунабыз. Деп аябай пастатайын жок. Эми эл болсо эле. Бул айылда баягындай чоң бак деле жок экен, а? Бактын кереги деле жок деп ойлойбузбу же кандай? Керек эмне? Жок, бак өстүрсө бүт бардыгы бар жемиштин. Жемиштин баары өсөт. Мен айтайын дегеним баягы элдер чыгып мына коляска менен барып, майрам сайрамда өзүнчө бакта отуруп, мисалы бир ошондой коомдук жайларда ошондойлор болуш керек го. Анан аны ойлонгон киши жок окшойт бул жакта. Анан ага жер деле жокпу же? Азыр ар кимдин өзүнүн эле мындай үйүш жерлери бар, өзүнүн тамарка жерлери бар. Ошол жерге эле там салып алдым да, теңири жер жок. Көбүнчө жаштарыбыз окуду бүтүп эле ушу Россияга кетишет. Ошол жактан барып мындай бизге жардам акча болуп ата-энесин багып атышат да. Түшүм деле болбойт да, анча деле болбойт. Мал экен да эми көбүнчө. Малга деле жайтты өзүңөр көрүп атасыңар, бияктан кароо менен, камоо менен тосуп алыштылар. Кечээ качтыңыздарбы сиздер дагы? Качтык, жөө жылан качтык. Жөө жалаң качтыңыздарбы? Жөө жылан качтык. Анан эмнени алып качтыңыздар? Балдарыбызды башка эч нерсе алып качпадык. Аталарыбызды, энелерибизди, балдарыбызды алып качтык. Турган боюнча эле. Турган бойдон. Документ аякта? Документ там ойбузга келбеди, иштик ойбузга келбеди чындап. Ыйлап алдыңыздар бир катар. Жетип ал ыйладык окшойт. Качканда шептеп эле чыгып кетсек деген ой келди. Качтык. Ташиев бар экен, мамлекетибиз бар экен. Рахмат, ошо Ташиевке өлө ыраазы болуп турабыз. Жеке мен өзүм жаман ыраазы болдум. Анан элдин баары мынанчалык балдар чоңдор баардыгы Ташиевке өлө ыраазы болуп атат. Чадыр жапып таштап койбойм мынантип. Жок эми алардын милдети да эми. Милдет болгон жерде деле башканын деле милдети бар да. 120 депутат бар. Ошолордун деле милдети, негизи келгенде баардыгынын милдети да. Коргош, эли жерди коргош, кыргыздын жаранын баардыгынын милдети. Ошолордун иштен аттанып келип, башыны сайып барып сүйлөшүп, көнчүн мен жаман ыраазы болдум, аябай ыраазы болдум. Красавчик деп отурат экенсиң да, Ташиевди. Брат деп отурам. Рахмат, чоң рахмат. Дайым ошо Ташиевдин оңу узун болсун. Эжеке, сиз кантип качтыңыз? Биз да ошентип чыга калып качтык. Кабарга саат канчада качтыңыздар? Биз кабарды деле укпапбыз, телефонду деле карабаппыз. Бир эле анан элдерден кабар түшүп калды. Не деп? Ой, телефонду карагыла, элдер качып кетип атат, ушундай деген маалымат бар деген. Анан телефонду карасак, эл качкыла, кеткиле деп атыптыр. Анан биз да чыктык да качтык кеттик. Туугандарыбыз келди да алып кетти. Дагы. Саат канчада уктуңуз ошону кабарды? Мына аз-маз мурдарагы. Саатты деле тиктебеппиз. Саат деле оюбузга келбептир. Mana şu тура калдык, mana şu качтык, эшикти кулптадык да, şu кийимибиз менен качып кеттик. Мал
Малдар жайлоого кеткен. Өзүбүз эле калган болчубуз. Бирок азыр мындай да, мен элестетким келип атат да, мисалы азыр коопсуз жайда жашаган, мисалы Бишкекте, Борбордо, Ошто жашагандар ушул жакта эл ушинтип эвакуация болуп атат десе, ушул сиздер кантип качып атканыңыздарды элестете алышабы ошолор? Билбейм мен, алар деле эми ойлор. Мындай да, өткөндө Баткенде ошентип качып атышканда биз үйдө отуруп көргөнбүз. Ошондо кечээ биз качып барып, жана кесиптик лицейге жайгаштык да, ошол жерде эмеде отурганда кадимгидей ошолордун жашоону биз башыбызга салганда элестетип эме болдук. Ага чейин эми качыптыр, качтылар деген неме болду. Бирок кандай болорун ашыкча жаман болот экенсиң, мусафир болуп, бирөө үйүнөн аттап чыккандан кийин мусафир болуп, дагы Кудайга шүгүр кыргыздар бирин таштабаган эл экен. Ысык тамагын, жылуу жумшак төшөгүн камдап, аябай ошо кесиптик лицейдегилер жакшы карады. Рахмат ошолорго, Дарооттун кесиптик лицейчи. кантип карады? Барсак аппак шешептерди салыптыр, жылуу жумшак төшөктөрү менен, ысык тамактары менен аябай тосуп алышты. Ошолордун коллективге чоң рахмат. Врачтарды коюптур, врачтар, скорийлар келди, жакшы врачтар. Аксакалдар бар эле, жаш балдар бар эле, бүт баардыгын саат сайын текшерип жакшы караштылар. Анан ошондо баягы спорт залда, Баткенде спорт залда, ошондой ар жерде палаткада отуруштулар го. Ошолорду ошондо элестеттик да биз жүрөгүбүзгө, байкуштар ошолордо ушундай болуптур деп. Ошондой экенде эч ким башыга сабасын, башка жердегилер деле андай эмени көрбөсүн эми. Чындап башка салганда билет экен ар ким. Эчеке, мен баягы баня жөнүндө кайра сурагым келип атат. Ушул чоң эмеде бир да баня жокпу? Ушул Карамык, Каратейт эки айыл биригип 700 кожолук жашайт экен. Малда биз жок деп бул жерге келелик болчубуз. Кызы малыбызда биз наракта жүргөн маалда. Анан бери ол жоюлуп кеткен. Наракта жүргөн дегениңиз каякта? Каратейттен келгенмин. Мына Карамыкта болчу экен бир баня. Карамык сиздер үчүн центр деп эсептелет эми, а? Борбор деп. Азыр жок баня. Өзүм үйдө баня жасалат. Таза суу бар бир үйдө, кадимкидей? Ар бир үйдө бар, Кудайга шүгүр. Таза суу чыкканына канча жыл болуп калды? 2 жыл. Азыр мына Карамык, Каратейт бүт толук суу менен камсыз болгонбу? Жакшы болуптур анда. Анда азыр сиздерге коомдук банянын деле кереги жок экен да анда. Жок. Болсо ушул болсо жакшы болот элгечи. Жок, эми ар ким өзүнө ошол душ же ушундай чакан баня кылып салып алуу мүмкүнчүлүгү бар экен да ар кимде. Анда жакшы экен. Кээ биринин жашоо жакшы, кээ биринин жашоо мындайраак эми эл экен. Жок, эми ал эми өзүнүн ар ким алына жараша салып алат да. Анысы жакшы экен. Азыр сиздерде ошо бала бакча көйгөй экен анда. Анан эме экен да, жанагы ошол төрөт үйлөрүндө адистердин жетишсиздиги ошол экен да. Дароотко жөнөтөт. Эми мына жаз болсо деле эптеп бара беришет. Кышта кыйын, жол тосуп калат. Ушул тегиз жол тосуп калабы? Кар аябай бурушу болот. Тосуп калат. Быйыл бизде дагы бир келин Дароотко кетип жатып, жолдо жол тосулуп калып, жетпей калып, дагы жекендинин больница немеси бар келе жаткан экен, врачы. Ошол жолдо эле төрөтүп алып, анан жекендиге алып барып жатат. Кышында, машинада. Кыйын. Бизде эртерээк кыймылдабаса, кышында эртерээк кыймылдабаса. Акыл эже жакшы калыңыздар анда. Чоңалай бул тоолордун кучагындагы айыл да. Оң тарабы тоо, сол тарабы тоо, асты тоо, үстү тоо дегендей, ушундай. Мынау Гималай тоолору дейт, Памир тоолору, наркы жакта Гималай тоолору бар дейт. Ушундай бүт ушундай чоң-чоң аска жоолуу тоолордун арасындагы район.